Саламатсыздарбы? Жаз келип, биз бакчаларыбызга дагы көптөгөн гүлдөрдү өстүрүп баштадык. Ошондой эле роза гүлдөрүбүздүн ичинен дагы акыркы жылдары ушундай штамбовый розаларды дагы көп өстүрүп баштадык. Бул штамбовый розалар дагы привознойлор. Көбүнчөсүн бизге Өзбекстандан, Голландиядан, ошондой эле Кытайдан дагы алып келип жүрөт. Бул Өзбекстандан келген розалар болчу. Өткөндөгү суукта эшикте тургандыктан булар ушундай жаңы өсүп келаткан жалбырактары үшүк алып кетиптир. Бирок бул роза гүлдүн тамырлары, сабагы да жашыл болуп турат, тамырлары дагы жакшы. Булардын үстүндөгү чириген жалбырактардын баарын ошондой эле бутактарын дагы кесип туруп буларды бакчабыздан жакшы орун таап отургузуп алсак болот. Азыр ушул эки розанын үстүлөрүн кесип, буларды бир 10 сантиметр, 5-6 сантиметрдей калтырып, ичке болгон бутактарын баарын кесип салып, тазалап, буларга дагы эпинден сеп, ошондой эле янтарин бар, же болбосо лимонный кислота, ошолордон буларга да чачып отургузуп койсок болот. Мен ушундай кылып кесип салдым. Бул штамбовый роза дегенибиз, бул штамп түз болот. Штамбыбыз бул биздин кадимки эле ит мурун. Ит мурунду жакшы билебиз. Ал суукка чыдамдуу. Кышында деле эч кандай үшүп калып, чирип калбай эле өсө берет. Ошондуктан ушундай штамбовый кылып, биринчи ит мурунду түздөп өстүрүп алып, анан ошого ар кандай розалардан кыйыштырып өстүрүп, ушундай штамбовый роза болот. Бул ит мурунду түз кылып өстүрүп алып туруп, өзүбүз деле өзүбүзгө жаккан розалардан кыйыштырып, булардын башына ушундай кылып өстүрүп алсак болот. Бул келген розаларда 2-3 цветтеги розалар кыйыштырылган деп айтылды. Эми булар кандай болуп өсөт, аны дагы буюрса жайында гүлдөп баштаса, аны дагы көрөбүз. Бул штамбовый розаларды кадимки эле розалардай кылып кам көрсөк болот. Буларга дагы убагында сууну берип, колдон келсе ар кандай витаминдерден да берип койсок болот. Бул штамп ар кандай шамалга туруштук берип туруш үчүн ушундай стойкалардын жардамы менен дагы буларды түздөп байлап койсок, эч кандай коркунуч жок болот. Негизи көбүнчөсү Голландиядан келген гүлдөрдү дагы ушундай кылып өстүрүп, ушул штампка өзүбүз эле кыйыштырып алсак дагы жакшы өсүп берет. Бизге эң биринчиси ошол штампты гана сактап калганыбыз олжо болот. Андан кийин өзүбүзгө жакпай калса, аларды кесип салып, ордуна башка розалардан кыйыштырып өстүрүп алсак болот. Кышкысын болсо, булар деле ушундай боюнча эле калса, эч нерсе болбойт. Муну биз розалардын үстүн кесип салабыз, беркиндей кустовой бордюрный розаларды. Бул штамбовый розаны болсо эч нерсесин кеспейбиз. Жазында гана чирип калгандарын кесип, анан түбүнөн кайра өсүп чыгышат. Азыр гүл саткан базарларда, гүл саткан дүкөндөрдө ушундай штамбовый розалардын да көптөгөн түрлөрү бар. Азыр учуру болуп атканда ушундай розалардан коркпой эле алып өстүрүп алсаңыздар, күзгө чейин булар гүлдөп, бакчаңыздарды кооздукка бөлөп турат. Баарыңыздарга ийгилик каалайм.
voice that carries them has kept me astray. Too soon to act on it, can we ever be? That all depends on what you're feeling from me. Show your